Биз ынтымактуу болушубуз керек, ыймандуу болушубуз керек. Ырыстуу болуш үчүн адамдарда ынтымак болуш керек деп айтат. Ырыскы эл менен толот да. Мына үчөөбүз отуруп алып, куучуюп, тиги бир токочту жеп отурса, мен бир чокочту жеп отурсам, сиз бир токочту жеп отурсаңыз, желмогуздай болуп, ырыскыңыз ар кайсы жерде чачылып турат. Үчөөбүз бир жерге коюп алып, үсүп жесек, ошо бир токоч менен тоюп калабыз. Тиги эле эки токочубуз калып да калат. Ырыскы деген ошол. Ал эми ынтымак деген элдин ортосундагы байланыш. Элдин ортосундагы ынтымак, элдин ортосундагы жанагы данакер. Мына мындай болуп турган элди эч ким ажырата алмайт. Ар кимиси ар кайсына сүйлөп турса, эч кимдин акылы жетпейт эч нерсеге. Депутаттар сүйлөгөндө эле бирөөсү сүйлөсө, экинчиси капталдан алат, үчүнчүсү төбөдөн алат, биринчиси беттен ары бир коет, ушинтип эле анан бир чечимге келе ашпайт да. Сессия болду дегенче эле болду. Булардын сөзү түгөбөйт. Сөз менен эле бизди ушунча 15 жылдан бери эле сөз менен эле чампалап эле, уйдун богундай кылып эле чампалап эле келатат. Жана уйлардын богун чампалап эле жая беребиз го, окшош кылып эле күнүгө элечи. Ошентип эле келатчатмыр. Мен көрөлөк Бишкектин ичинде чоң зданиялар туруп, анан чоң болгон үйлөр туруп, анан элге берип атканынчы. А эгерде биз Казакстанга окшоп, Астанага окшотуп салсак, анда биз өлүп калмакпыз. Кырылып, качан эле. Андай болгон жок да. Оңолбой да койгон жок. Оңолуп да кеткен жок. Оңкосунан да сайылбай койду. Ордуна да тура албай койду. Бул эл башкарган адамдар жакшы болмоюнча эч болбойт. Ошол адамдар улуу пайгамбарларга окшош керек. Улуу пайгамбарлар баарына калыс, баарына тегиз, баарына карамдуу, баарына кайрымдуу болгондолор. Мына Иса пайгамбарым деле алалычы, Исанын кинолорунда көрүп атасыздар, Иса пайгамбарым дүйнөнү кыдырып жөө, айылдан айылга кыдырып, адамдарга жакшылык берип өткөн. Адамдарга акыл айткан. Бирөөнүн башынан саңы сылаган, бирөөнүн маңдайынан сылаган, бирөөнүн жонунан сылаган, бирөөнүн көзүн сылаган. Ошонусу менен ал канча деген жакшылыктарды берген. Анан кыйкырышып өкүрүшкөнүбүздөн, бири-бирибизди жамандашканыбыздан биз эч нерсе таба албайбыз. Аталар ушинтип айтат. Мен аталарым менен аралашып келатканыман бул ушулар ынтымакты сурайт пенделерден. Ынтымактуу болгула, ыймандуу болгула. Сиздер тетиги пайгамбарлардын жолун жолдогула деп айткан. Сиздер ошонун өзүндөй боло албасаңар да, ошонун көлөчүндөй, ошонун таягындай болгула деп. Пайгамбарлар кумганды бир жерге коет экен. Мага окшоп эле бир күнү терге, бир күнү берге, бир күнү тияка, бир күнү тияканан издеп жүрбөйт да. Алар бир жерге коет экен. Билесиң да, баланча жерде кумганым бар, баягы барсаң турат кумганым. Баланча жерде таягым бар, баланча жерде бутумду чечем. Биз деле ошону кылсак болот да. Биз адамбыз да. Биз да ошону кылсак болот. Мен ошон үчүн дайыма айтам балдарыма да. Менин кумганымды бир жерге коюп койгула. Мен кумганды жиңдүүлакта издеп жүрө албайм. Менин кумганым дайыма бир жерде туруш керек. Мен ошол жерден алып, мен барышым керек. Менин аталарым наразы болбош керек. Касиет наразы болсо, жакшылык келбей калат. Коюп кой деп айтам. Касиеттүү адамдарды биз канча жолу көрсөк дагы баарыбыз бирдей окшош боло албайбыз эч качан. Эч качан боло албайбыз биз. Көп адамдардан угам, сиздин жолуңуз такыр бөлөк экен. Менин жолум кандайча бөлөк болот? Менин жолум эч кандай бөлөк эмес. Менин жолум ошол пайгамбарымдын жолу. Мухаммед пайгамбарым мага окшоп дарат алган, мага окшоп элине журтуна жакшылык тилеген, мага окшоп элине жардам берген,
мага окшоп элине жана антип жол таппай жүргөндөрүнө жол көрсөткөн, жана антип эсирген бетинен сүйлөгөндөргө акыл айткан, туура багыт берген адам болгон Абыш. Башка эч ким болгон эмес. Анан мага окшоп көрүп турган. Мен дагы сезем. Мен дагы көрөм. Көрсөтүп койсо көрөт экенсиң, Алла Таалам сизге көрсөтүп койсо. Мисалы мага ооруну көрсөтсө, мен ооруну көрөм. Ооруну айтып берсе, мен аны айтып берем. Ой, андай эмес, моундай. Ошону жакшылап туруп УЗИге салса, ошондой болуп чыгат. Туура ошону. Сиз УЗИнин айтканын айттыңыз дейт да. Мен УЗИникини айтып аткан жокмун. Аталар айтып бергенин айтып берип атам мен сиздергечи. Моерине момундай болду. Кийини тиндей болду. Омурткасы мындай жылды. Омурткасы мындай жылды. Жок, ичегисинде мунун жара бар. Мунун тетиги жумурунда жара бар. Же мунун тети 9 катында жара бар. Жок, мунун деди чөйчөк карны митип калган десе, мен ошону айтып берем. 9 катынын жанагы быдырлар сыйрылып калган болсо, аны айтам. 9 катыңдын быдыры сыйрылып калыптыр, айланайын. Ошон үчүн ооруп атат сиздики деп. Мен касиетин айтканын айтып берем. Анан эч кимге мактана албайм. Ой, мен сени кыйратам. Мен сени асманга чыгарам. Же болбосо эшигиңди аңырдай кылып ачып берем, дүйнөнүн баарын сизге жыйнап берем да. Бир гана айтарым сиздерге. Алла Тааланын бар экендигине биз дайыма ишенишибиз керек. Барлыгы чындык. Арбактын бардыгы чындык. Арбак болоруңду унутпай жашашыңыздар керек. Ал дүйнөнүн бардыгын чындык. Ал дүйнөгө барарыңыздарды ишенип жашашыңыздар керек. Эрте буги кечпи канча өмүр берет, канча жакшылык берет, канча жашоо берет. Сиз сүрөсүңөр өмүрүңөрдү. Өтөсүңөр, күнүңөр бүтөт. Кетпейм десең да кетем десең да кетесиз. Ал эми кеткен кезде сиздер чындыкты көрөсүздөр. Чындыкты көргөндө сиздер чыңырып жерге жыгылып ыйлабагандай болуп жашап өтүңүздөр бул дүйнөдө. Аталарым айткандай, а дүйнөлүк да, бу дүйнөлүк да жашаңыздар. Аталар ушундай айтат го. Пенделериң айтчу улам, а дүйнөлүк, анан бу дүйнөлүк жашашсын деп. Биз ошол а дүйнөлүктө, анан бул дүйнөлүктө жашашыбыз керек. Пайгамбарлар бизди сөз кыла бере турган кишилер эмес. Пайгамбарлар шарап ичкен деп молдолорубуз деле кичинекей коньяктан ичип алышат экен. Арактан шилтеп коюшат экен. Албу бет деп айтат деп. Пайгамбардын башын жөлөдүң беле деп сурайт. Же пайгамбарга арак бузуп бердиң беле деп сурайт. Анда сиздер эмне деп жооп бересиздер? Шарап деген суусундук, шарап деген суусундук, суусундук деген эмне я? Шарап деген эмне? Ал жана сиздер айтып аткан сок деп айтат. Жүзүмдүн ширеси. Шире деген эмне экенин билесизби деп айтат. Кайра түшүндүрөт аны. Аны жана сыкканда ошол алмадан чыккан суу, жүзүмдөн чыккан суу, помидордон чыккан суу, ар бири өзүмдүктөн чыккан суунун бардыгы тең ширеси. Ширеси деген ал анын суусу, анын суусундугу. Суусундук деген сиз суусаганда сиздин аңкаганыңызды, чаңкаганыңызды кандыра турган бир суюктук деп акырганда жер дүңгүрөйт, аска зоолор жаңырат. Пайгамбарлар шарап ичсе, алар пайгамбар болбой калмак деп. Пайгамбар арак ичкенге болбойт. Ошон үчүн жана сиздерге окшогон пенделерге айтканым ошол да. Касиеттүү адамдар эч качан ичпеш керек. Алар андан алыс болуш керек. 6 километрде качыш керек андай кишилерден. Кой айланайын. Кемситкенге бирок биздин акыбыз жок. Бирөөнү сен арак ичет экенсиң, сен мындай экенсиң, тиндей экенсиң деп кемсинткенге акыбыз жок. Ал эми арак ичип жүргөн кишинин көзү ачылып, бир кезде сопу болуп. Сопулук деген эмне деп сурайт. Сопулук деген жаман нерсеге баспаган, жаман ишти кылбаган, Кудайга сыйынган, кудуретке тобо кылган, жакшылыкты тилеген адамды бир кезде азоо тайдай туйлаган пенденин тынч болуп эле үйрөтүлгөн тооктой болуп эле топоюп барып жем жеп, топоюп келип уктап, топоюп эшикке чыккан тооктой болуп калса, мына ушуну сопу дейт экен.
Сопу болуш bir günde değil. Molda болуш 1000 günde değil. Sopu деген bir эле күндө болот. Bir эле күндө сизге аябай кыйынчылыкты көрсөтсө, siz bir günde sopu болуп каласыз. Ал эми молдо болуш үчүн 1000 gün керек. Siz Арабтын тамганысын үйрөнүшүң керек. Куранды окуганды үйрөнүшүң керек. Кудуретке сыйынганды билишиң керек. Шариятты билишиң керек. Ага 1000 күндө аздык кылып калат.